Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар. Кайрадан мен силер менен кыргыз тили сабагында жолугушканыма аябай кубанычтамын. 7-класс кыргыз тили, Жетиген мектеп лицейи, Мадимарова Самара Мамановна. Балдар, бүгүн биз силер менен байламталар, анын кызматча сөз түркүмү катары негизги касиети, байламталардын маанисине карай бөлүнүшү деген теманын үстүндө иштемекчибиз. Балдар, төмөндөгү сүйлөмдөргө көңүл бурабыз. Аны окуп, сүйлөмдөн кызматчы сөздөрү табабыз. Кызматчы сөздөр аркылуу кайра биз байламталардын эрежесин чыгарууга аракет жасайбыз. Демек, балдар, силерге мен 1 мүнөттүк убакыт беремин. Кыргыз менен казактар дуу салып, көк бөөрү тартышууда. Нөшөр барган сайын күчөдө. Ошентсе да жолоочу жолун улай берди. Гүлсарынын эти ысып жана чаңкап баратты. Же дем алаарга, же тырп этерге чамасы жок. Мындагы сүйлөмдөн, балдар, силер кызмат сөздөрдү таптыңар. Демек, ал аркылуу силер байламталарды эрежесин чыгарууга аракет жасадыңар окшойт. Демек, байламталар деген эмне? Анда көңүл бурабыз. Сүйлөм менен сүйлөм. Сүйлөм тизмегиндеги бир сөз менен экинчи сөз түрдүү жол аркылуу өз ара байланыш жасайт. Аларды бири-бири менен байланыштыруудагы грамматикалык негизги каражаттардын бири байламталар. Демек, байламталар белгилүү бир лексикалык мааниге ээ эмес. Ошондуктан өзүнчө колдонулбайт. Сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү өз ара байланыштыруу кызматын аткарат. Ошол себептүү алар кызматчы сөздүн тобуна кирет. Бирок, балдар, кээ бир байламталар өзүнүн толук маанисинде колдонуп, сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткара берет. Мисалы, бизде жана, себеби деген байламталар бар. Аларга сүйлөм келтирели. Анын себеби эмнеде? Мында эмне деп суроого жооп берип жатат. О себеби сүйлөм ичинде ээлик милдетти аткарууда. Кийинки сүйлөмдө Айдар жана келип кетти. Жана бул тактооч сүйлөмдө качан деген суроого жооп берип, бышыктоочтук милдетти аткарып жатат. Демек, кыргыз тилиндеги байламталар тутумуна карай жөнөкөй жана татаал болуп, 2 топко бөлүнөт. Жөнөкөй байламталар бул топко бир сөз катары колдонулган байламталар кирет. Мисалы, ары, нары, анткени, андыктан, бирок, болбосо, да, жана, не, эгер жана башкалар. 3 күндөн кийин күн ачылды. Бирок ой тоо, жер суунун баары кар. Ал саламыңды алиге албайт. Алат. Же
албайт. Мында биринчи сүйлөмдө бирок, экинчи сүйлөмдө же байламталары катышты. Алар жөнөкөй байламта. Себеби алар бир сөз катары колдонулуп жатат. Ал эми татаал байламталар буга бир нече сөздүн тизмегинен турган байламталар кирет. Ал эми, анткени менен, андай болсо, ошондой болгону менен, ошол себептүү, ошон үчүн, ошондой болсо да, бирок да, жана да, жана башкалар. Айша тез эле чырт дей түшөт. Анткени менен ичинде кири жок, ак көңүл. Бул жерде балдар, анткени менен татаал байламта. Демек, бул бир нече сөздүн тизмегинен тургандыктан татаал байламта болуп жатат. Эми балдар, байламталарды биз маанисине карай 6 топко бөлөбүз. Биринчи калыргыла: байланыштыргыч, божомолдогуч, каршылагыч, себеп натыйжалагыч, салыштырма, шарттуу деп 6 топко бөлдүк. Балдар, бул байламталардын ар бирине бирден саат бөлүнгөн, ар бирине токтолуп кетебиз. Эсибизде калдыбы? Байламталар маанисине карай 6 топко бөлүнөт деп. Демек, балдар, кийинки көнүгүү өтөбүз. Демек, сүйлөмдөрдү төмөндө берилген байламталар менен толуктайсыңар. Бул көпчектин ордуна атайын бул жерде байламталар турат. Ал байламталарды тиешелүү туура келген байламтаны коюп жазабыз. Андан соң сүйлөмгө морфологиялык талдоо жүргүзөбүз. Балдар, бүгүнкү сабакка түшүндүңөрбү? Демек, балдар, силерге үйгө тапшырма. Үйүңөрдөн, балдар, мен сүйгөн каарман деген теманын үстүндө байламталарды катыштырып, демек, татаал байламталарды, жөнөкөй байламталарды катыштырып текст түзөбүз. Андан соң ошол катышкан сүйлөмүбүзгө морфологиялык талдоо жүргүзөбүз. Балдар, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.